Саламатсыздар, урматтуу журналисттер. Биздин бүгүн сиздерге кайрылып аткан себеби, мен аты жөнүм Талант Шанов, Авиценна 20-нын дамкому болуп эсептелем. Бизде бүгүнкү күндө барыңыздар көрүп аткандай, шаарда ипотекалык үй алуу үчүн кол топтолуп атат. Ал жерде 4% калтыруу боюнча кол топтолуп атат. Бирок биз ага каршыбыз. Себеби барыңыздар жакшы билесиздер, Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү дирекциясы 2011-жылы Ош шаарына көптөгөн көп кабаттуу үйлөрдү курушкан. Кийинчерээк ал үйлөрдөн артып калган батирлерди шаардык мэрия сатууга коюп, ипотекалык түрдө муктаж жарандарга сатышкан. Ипотекага берген, мындайча айтканда. Ошолордун катарында биз үй алганбыз. Биз башында билген эмеспиз, же болбосо жакшы түшүнүгүбүз жок эле алып алганбыз. Кийинчерээк азыркы түшүп аткан үйлөр менен салыштырып көрсөк, биздин үйлөрдүн негизги баасы алда канча жогору экендигине күбө болуп отурабыз. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө же эки маселе менен чыгып атабыз: же негизги сумманы азыркы түшүп аткан үйлөр менен теңеп берүү, же болбосо жакында эле көрдүңүздөр, Сымыту кичи районунда жаңы үйдүн капсуласы салынды. Ал жерде 25.300 сомдой бааланды 1 метр квадраты үйдүн. Биздин алган үйлөрдүн ошол мезгилде 2016-жылы алган болсок, ал мезгилде 32.500 метр квадраты бааланган. Же болбосо ортодогу сумма айырмачылык 8.200 сомду түзүп атат. Ошондуктан биз же биринчиси же негизги сумманы түшүрүп азыркы сумма менен теңеп бергиле, же болбосо дирекция тарабынан салынган үйлөрдүн процентин, же болбосо 4% алып бергиле деген максат менен чыгып атабыз да. Бул жерде эч ким утурбайт, мэрия дагы, башка дагы утурбайт. Болгону бизге жеңилдик болот. Ошол максатта келип отурабыз бүгүн. Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү күнү бул жерге келип отурганыбыздын себеби, биз ипотекага үй алганбыз. Алган үйлөрүбүздүн сапаты аябай начар. Бүттүн башкадан кылып чыгууга туура келет. Колунда барлар кылып атат, колунда жоктор аябай кыйналып атат да, жада калса нанга акчасы жок отуруп атышат. Только тапкандарын ипотекага төлөп коюп. Себеби бул грантка бүткөн үйлөр. Грантка бүткөн үйлөрдү мэрияга өткөргөндөн кийин мэрияга ушу муктаж жалгыз бой энелерге, соц тармакта иштеген мугалимдерге, өтө баягы кыйналып жашаган мугалимдерге деп ушундай этаптар менен берилген үй да бул. Анан социалдык жактан жергиликтүү бийликтин жардамы деп берилген үйлөр. Бул азыр социалдык жактан жардам эмес эле, социалдык жактан кайра кордук, зордук, зомбулук болуп эле бүт бардыгы кымбаттап кетти. Башында бизге договор кылганда, бизге ключ берип атканда договор берген эмес. Договорду кийин берген. Ошол себептен биз түшүнбөстөн алгандыгыбыз үчүн азыр ушундай кыйын оор абалга түшүп калганыбыздын себеби да ушу. Азыркы учурда мына салынып аткан үйлөр өтө арзан болуп атат да, биздики өтө кымбат. Основной суммасынын үстүнө 268 кошкон. Плюс 6%. 6% баягы кредит алганда төмөндөйт го төлөгөн сайын. Наоборот, биздики өсүп кетип атат да, суммасычы өсүп кетип атат. Биз ошого баягы еще тем более бизди банкка кредитке отургузуп койгон. Биз даже кредитке телефон ала албайбыз. Бир бизнес кылалы десек, же бизнес кыла албайбыз. Ал убакта иштеп аткан убагыбыз болчу, дүркүрөп иштеп аткан болчу. Азыр көрүп атасыңар заманды. Бийлик алмашкан сайын ошол жерде кызматкерлерди алмаштырып турат. Мен да ошондой кызматтан айрылгам. Мына кызматтан айрылгандан бери мен ушу ипотекамды төлөй албай кыйналып келем. Себеби мен жалгыз бой энемин. Мен ошону төлөгөнгө аракет кылып атам, бирок ошо колумдан келбей атат. Мага окшогон жашоочулар толтура. Майыптар бар, эки колу жок майып бар, буту жоктор бар, көп балалуулар бар. Анан өкмөттө иштеген мугалимдер бар. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү дегени менен мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөн жок. Кайра түшүп атат. Кече дагы айтып атат, дагы төмөндөтөбүз айлыктарды деп атат. Төмөндөтсүн айлыкты, кимдикин? Жогору жакта отургандардыкын түшүрсүн. Карапайым калктын мугалимдердин айлыгын түшүрө турган болсо, анда жашаштын деле кереги жок болуп калат да бизге окшогон карапайым калкка. Биздин келгенибиздин себеби
азыркы учурда мына основной суммасын сурап атабыз, процентин сурап атабыз. Ушу экөөнүн бирөөсүн бизге жок кылып берүүсүн суранып атабыз бийликтен. Биз ошончо жыл өкмөткө иштеп, мээнет кылып алган ипотека үйлөрүбүздү көпчүлүгү түшүнбөй тура эмес маалыматтар таркап кетип атат. Себеби биз бул үйгө 15 жыл, 20 жылдап очерутка туруп, өкмөттө иштеп, канчалаган токтомдор менен канчалаган протоколдордун негизинде, чогулуштардын негизинде алганбыз бул үйлөрдү. Жөн эле көчөдөн келип алып алган эмеспиз. Бизге ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу жогору жакта отургандардан суранып кетет элек, биздин ошо же ипотекадагы пайызын алып берсин, же болбосо основной суммасын түшүрүп берсин деп суранып атабыз бийликтегилерден. Бизге ушуну кылып берсе, биз калганын колубуздан келишинче аракет кылып төккөнгө аракет кылабыз да. Анан кийин жок жерден баягы чыгарып алып, азыр эми бизге макул деп алышып, кайрадан азыр 4%-ти жок кылбайбыз деп элдин баарына кол койдуруп атат. А биз ипотеканын 402 эле квартира бар, ипотекага алган. Ошо 402 квартиранын жашоочулары суранып атабыз. Кыргызстандын эмес, биздин ушу 15 жыл, 20 жыл очерутка туруп алган үйлөрүбүздүн суммасы бийиктеп кеткендиги үчүн суранып атабыз. Саламатсыздарбы? Биз бул жерге келгенибиздин себеби, биз ушул мен Авиценна 20Б-нын дамком болом. Биздин үйлөр, биздин ушулар азыр менден мурун кайткан көйгөйлөргө кошулам. Биздин үйлөрдүн сапаты, чердегинен баштап подвалына чейин сапасыз курулган. Булар айтмакчы эле ошо бизге ошо основной суммасын азыркы үйлөрдү бизге мэр айтып атат. Мен аябай жакшы карап, мына өзүбүз эле көрүп атабыз, сапаттуу кылып, артын, алдын, парковкаларын, балдар ойночу жайларын, жана ошондой эле өзүм дагы аябай сапаттуу деп мактанып атышат. Сапаттуу биз бар баягы кайрылып отурган кезде айтып атышат, аябай сапаттуу куруп атабыз депчи. Ооба, ошо сапаттуу курган үйлөрдү 25.300дөн берет экен. Биздин сапасыз үйлөрүбүз ушундай кымбат берилип калган. Бизге өзү негизи 23.300дөн берилиш керек экен эле, бизге ошондой 32.500дөн берилип калган. Биздин максатыбыз, мисалы үчүн менин үйүмдүн 20Б-нын артында 1 метр жер бар, алдында 4 метр жер бар. Бизде парковка жок, балдар ойночу жай жок, мына игровой площадка дегенде мына жакында ковид болду, мына ушу күнгө чейин балдарыбыз садикке барган жок. Балдарды алып чыкканга вообще невозможно да, алып чыга албайбыз. Мына балдар биздин келечегибиз дейбиз, балдарга жаркын келечек, балдар деген жашоо болуп жатат азыркы мезгилде, бирок тилекке каршы бизде балдарга эч кандай шарт жок бизде. Эшикке мына чоң эле катары мен балдарымды каяка алып барышын билбейм. Үйдөн камап гана отурабыз, эшикке чыксак алдыбыз, прямо алдыбыз жол. Биздин булар ага өтөт, жаныбызда чашын дом бар, ошолорго өтөт жол. 6 метр жер болгон болсо, анын 4 метр жол. 2 метр калат, чуркап чыкса баланы уруп кетчүдөй. Эч ким балдарды эшикке кое бере албайт, бир киши сөз кошо чыгыш керек. Негизи биздин домдун менин оюм боюнча да балдар, биздин домдун балдары дагы кичинекей, жаштары үчүн пока эшикке чыкса да боло элек. Мен айтып калам, ушу балдардын баары чоңойсо булар кайсы корого атат, каяка чыгат деп калам. Ошонусуңарындай биздин ошондой ошолорду чечип берсе дейбиз. Негизи ушундай болуп жаткан соң, сапасыз болгондон кийин ушун күнгө чейин кыйналып бүт медиктер, бүт ушундай эмеде иштегендер кыйналып төгүп атышат. Еще плюс ошо башынан баштап эле ошо бузулган жери жамамай, сапасыз курулган да, даже подвалга чейин. Подвалы стяжка болгон эмес биздинчи. Ошого чейин баткак болуп жатат. Бүт эле ошондойлорду карап кыйналып жашоодобуз. Негизги проблема ошондо балдардын проблемасы болот экен. Балдарга ошондой ушундай арт жакты, биз башында арт жакты бизге берген. Айтышыңар мүмкүн, эмнеге ошону артында 1 метр жер бар экен, ошону билип алгансыңар, эмнеге каршы болосуңар дешиңер мүмкүн. Себеби дегенде башында бизге арт жак берилген. Ушул жерде детский площадка болот, даже парковкалар болот деп айтылган. Айткандан кийин биз алгандан жашоодон кийин 1 жылдан кийин деген ишкер алып койгон. Ошол алып койгон бизденчи. Ошол мурда да менин жерим болгон деп алып койду. Азыр биз барбаган жерибиз калбай атат. Мэрге канча жолу бардык. Биздин үйүбүздү эч ким укпай атат. Азыр ошо бизди уккан кишинин өзү жок. Ошону биз ала албай атабыз.
азыр бизде парковка да жок, детский площадка да жок, балдарга өтө кыйын болуп атат. Мына жашоодо азыр балдар биздин келечегибиз, балдар үчүн аябай шарт түзүп, балдарды коргош керек деген сөз болот. Биздин домдо, биздин жашоодо балдарды коргой турган шарт жок бизде. Ошолордон негизи биз биздин максатыбыз ошол эле сумманын процентин айтып келдик, 4% айтып атабыз. Аны деген ушинтип иш жүргүзүп атышат. Биздин максат эле ошол татынакай азыркы мезгилдеги жакшынакай ушундай үйгө салган үйдүн акчасына биздикин теңдештирип берсин. Ошого биздикин теңдештирип берсин. Биз ошону деп келип атабыз. Ошого теңдештирип беришин каалайбыз. Атым Рахманова Апиза. Саламатсыздарбы? Мен Кадырова Альбина, Моторная көчөсүнүн жашоочулардын атынан келдим. Биздин көйгөйүбүз ушул үйүбүз кымбат берилген, мамлекет пайызын кошуп берген үчүн төлөштөн кыйналып жатабыз. Көп балалуулар аябай көп, 4-5 балалуулар бар. Үйүндө бирден гана киши иштейт. 10 миңге жетпеген айлык алат, 14 миң, 13 миңди каяктан төгөт? Бирден гана. Бирөөсү атасы үйүн, баласын карап отургандарды да көргөмүн. Аял иштепчи, анан алардын катарында мен да бармын, үйдө отурам 5 балам менен. 5 балам ичинен 3-өө инвалид. Аларга деле жардам берген жок, процентин деле алып коюшкан жок. Күнүгө чакырат, балдарыбызды таштап коюп келебиз чогулуштарына. Эч ким биздин үнүбүздү укпай жатат. Ошо. Канча жылга берилген? Алганыбыз 12 жылга берилген үй. Биз 3 жылга жете турган 3 жылдай убакыт төктүк. Анан мен чындыгын айтсам 6-7 айдан бери төлөй албай жатам. Юристтер чалып, сотко ашты үйүңөр чыккыла дегендей кылып атат. Мен 5 бала менен каяка барам азыр? Проценти кымбат аз келгенсе уже көп балалууларды, кыйналган семьяларды кыйнап атышат уже сотко ашты депчи. Төлөй албай атабыз да. Айлыктар аз болсо, кымбат болсо, үйүбүздүн ремонт иштери эжелер айтып өткөндөй, аябай ремонт иштери көп. Бүт бардык одноразовый эле нерсе болуп калганда, мындай эшиктери, лампочкалары даже күн сайын күйүп түшөт. Бардык нерсеси ушундай. Канча суммада алдыңыздар? Бизбе? Бизге 1 миллион 650 деп берилген, проценти менен 2 миллиондон ашып кеткен, 2 комната. Ошол моментте мен инвалид балдарым көрүп туруп ушинтип берген. Азыр бул эжекөз айтып атпайбы, үйдөн чыкканда жол деп. Кудай сактасын. Бирөөнүн өлүмү болгондо гана өкмөт карайбы, билбейм. Кудай сактасын, андай нерсе болбосун. Аркасында канал ачылып турат. Ал жер дагы бирөөнүн менчигинде турат. Ошону деле берсе болот. Трансформаторду аркасында, домдун аркасында турган трансформаторду бир ушу граница кылып, мындай решетка кылып коюшпады. Кудай сактасын, ага да бир бала нени билет, барып тийип койсо, тобу кетип калса, же оюнчугу кетип калса, же адашып басып калган болсо, бая бала жөн эле күйүп өрттөнүп калгыдай ал жерден. Мына ошого окшогон кемчиликтери өтө көп. Ошого дагы макул болуп, биз болгону основной суммасын түшүрүп бериң же 6%-ын алып бериңиздер деп суранып атабыз. Биз ушу жалпы элге ушундан майдаланып айткым келет да, ар бир адам өзүнүн көйгөйүн билет. Бирөөнүн көйгөйүн билбей тура эмес сүйлөгөнгө эч кимдин акысы жок. Биздин көйгөйүбүздү көздөрү менен, жоон терилери менен гана сезгенде, башкалар ушундай, ушул адамдар чындыгында кыйналып атыптыр деп анан өздөрүнө келет да. Биз ушу дагы суранып кетебиз. Бизге эч каршы чыкпастан биздин үйлөрүбүздү төмөндөтүп бериштерин өтө чоң суранабыз жана ишенебиз.